Саламатсыздарбы? Окуучуларга кызыктуу тапшырмаларды берип, сабактарыңызды кызыктуу өткөрүүнү кааласаңыз, анда Educaplay сайтын колдонсоңуз болот. Educaplay сайтында бака секирүү оюнун түзүп, окуучуларга кызыктуу тапшырмаларды берүү менен сабактарыңызды кызыктуу өткөрсөңүз болот. Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого educaplay деп жазабыз. Адрестик жолчого educaplay деп жазып туруп, enter клавишасын басканыбызда ушундай сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден биринчиде турган educaplay free education games generator деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Сайттын страницасы англис тилинде. Эгерде сиз англис тилине түшүнбөсөңүз, анда сайттын страницасын орусчага которуп алсаңыз болот. Орусчага которуу үчүн адрестик жолчонун оң тарабындагы перевести эту страницу деген баскычты басып, русский деген тандасаңыз, сайттын страницасы орус тилине которулат. Эгерде англис тилинде турса, сайтка катталуу үчүн бул жерден логин деген баскычты басабыз, же болбосо орусча болгондо авторизоваться деген баскычты басабыз. Басканыңызда бул жактан сиздин кийинки страница ачылат сизден. Бул жерге өзүңүздүн электрондук поштаңызды жазасыз, андан кийин пароль ойлоп жазасыз, андан кийин бул жерге галочка коюп туруп логин деген баскычты басуу аркылуу катталсаңыз болот. Же Google аркылуу катталууну кааласаңыз, анда login with Google деген баскычты басканыңызда сиздин бул жактан аккаунттарыңыз чыгат. Өзүңүздүн аккаунтуңузду тандайсыз. Аккаунтту тандагандан кийин бул жерден продолжить баскычын бассаңыз, кийинки страница чыгат. Бул жерден биз катталууну аяктоо үчүн ушул жерге эки көзөнөкчөгө белги коебуз. Андан кийин sign up, башкача айтканда зарегистрироваться деген баскычты басабыз. Басканыбызда биз сайтка катталабыз. Сайтка катталганда бул жерден өзүңүздүн аккаунтуңуздун белгиси чыгат. Сайттын страницасы англис тилинде. Эгерде сиз орус тилине которуп алууну кааласаңыз, анда бул жерден перевести эту страницу деген баскычты басып, русский деген тандап койсоңуз, сайттын страницасы орус тилине которулат. Бул жактан мои проблемы, менин көйгөйлөрүм, бул жерде тапшырмалар, андан кийин менин конокторум деген жерден конокторду көрсө болот, отчеты деген жерден жыйынтыктарды көрсө болот. Эми биз тапшырмаларды түзүү үчүн новая деятельность дегенди тандайбыз. Новая деятельность деген тандаганыбызда бул жерде мына бир канча шаблондор бар. Ушул жерден биз бака секирүү оюнун түзүү үчүн лягушачьи прыжки дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда кийинки страница жүктөлөт. Бул жерден not no деген баскычты басып коебуз. Басып койгонубузда мына суроо жаза турган страница чыгат. Эми бул жерде биринчи суроо, биринчи question, биринчи сурооду жазабыз бул жерге. Мисалы, бул жака математикада каалагандай сандарды жазуу үчүн канча цифра колдонулат деп суроону жаздык. Эгерде сиз суроого сүрөт кошууну кааласаңыз, анда бул жерди басып, суроого сүрөт кошуп койсоңуз да болот. Андан кийин астына answers варианты деген жерге биз варианттар жазабыз. Мисалы, бул жерге 9 цифра, 10 цифра, 100 цифра деп коелу. Эми бул жерден биз туура вариантты белгилеп коюшубуз керек. Ал үчүн варианттардын оң тарабында турган X деген белгини бассак, ушул жерге жашыл болуп птичка коюлат. Демек, туура жоопту көрсөттүк. Андан кийин кийинки суроону кошуу үчүн бул жерде биз 10% болду азыр, бир суроо түзгөндүктөн. Ушул жер жашыл болуп болгончо суроолорду түзүшүбүз керек.
Кийинки суроону кошуу үчүн төмөн жактан add question деген баскычты басабыз. Басканда мына экинчи суроо жаза турган страница ачылат. Эми бул жерге экинчи суроону жазалы. Үч бурчтуктардан тик бурчтуу 3 бурчтукту көрсөткүлө деп коелу. Көрсөткүлө. Мына. Эми биз бул жака 3 бурчтуктун сүрөттөрүн жүктөп коюшубуз керек. Жоопторго текст жазбай эле сүрөт жүктөп койсоңуздар да болот. Сүрөт жүктөө үчүн бул жерден изображениянын белгисин басабыз. Андан кийин бул жерден new file деген баскычты басабыз. Басканда проводниктин терезеси чыгат. Сиз керектүү сүрөттөрдү алдын ала интернеттен көчүрүп даярдап коесуз. Эми бул жерге сүрөттү тандайбыз. Андан кийин открыть деген баскычты басабыз. Андан кийин OK деген баскычты басканыбызда бул жака жоопко сүрөт жүктөлөт. Мына сүрөт жүктөлдү. Эми кийинки сүрөттү жүктөйбүз. New file. Бул жерден сүрөттү тандайбыз. Открыть. Бул жерден OK. Мына экинчи сүрөт дагы жүктөлдү. Кийинки сүрөттү дагы жүктөйбүз. Открыть. OK. Эми бул жерден биз туура вариантты көрсөтүп коюшубуз керек. Мына туура вариантты белгиледик. Бул жерде азыр 20% болду. Кийинки суроону кошобуз. Add question. Бул жерге суроону жазабыз. Эң кичине натуралдык сан деп коелу. Андан кийин бул жака жазып коебуз. 0 1 9 деп коелу. Туура вариантты көрсөтүп коебуз. Туура вариантты көрсөттүк. Кийинки суроону кошобуз. Add question баскычын басып, андан кийин бул жака суроону жазабыз. Эсептегиле деп коелу. Эсептегиле 1 кемитүү каша минус 4 деп коелу. Барабар. Бул жака жооптор жазабыз. Так. 3 минус 3 бул жерге 5 деп коелу. Андан кийин туура вариантты көрсөтүп коебуз. Мына туура вариантты көрсөттүк. Суроолорду түзүп болгондон кийин бир канча суроолорду түзөбүз. Суроолорду түзүп болгондон кийин эми бул жерде options настройка кылсаңыз болот. Information дегенди басып туруп информацияларды жазсак болот. Предварительный просмотр аркылуу алдын ала көрсөк болот. Окуучуларга шилтемени бөлүшүү үчүн бул жерден publish деген баскычты басабыз. Publish деген баскычты басканыбызда бул жерде бизде викторинага сөзсүз түрдө title деп турат. Заголовкасын жазышыбыз керек экен, андан кийин описаниясын жазышыбыз керек экен. Ал үчүн бул жерден information деген тандайбыз. Бул жактан title деген жерге заголовкасын жазабыз. Мисалы математика 6 класс деп коелу. Андан кийин описанияга да сөзсүз жазабыз. Мисалы бул жерге математика эсептөө, андан кийин ушу эки сөздү эле жазып турайык тек катарында. Андан кийин бул жерден биз жаш өзгөчөлүгүн көрсөтүп коюшсак болот. Бул жерди бассак жаш өзгөчөлүктөр чыгат. Мына бул жерден 13 жашты тандап коелу. Андан кийин асты жагында бул жерди басып предметтерди көрсөтүп койсок болот. Бул жерде предметтер турат. Бул жерден математиканы тандап коелу. Андан кийин текст деген жерге тектерди жазып койсок болот. Кааласаңыз бул жерден эми publish деген баскычты кайра басабыз. Басканыбызда мына бул жерден ушундай болуп птичка болуп чыгып калды. Эми биз бул тапшырманын шилтемесини кантип бөлүшөбүз?
бөлүшүү үчүн бул жерден share деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жакта мына шилтеме турат. Google Classroom аркылуу иштетсеңиздер да болот, Microsoft Teams аркылуу иштетсеңиздер да болот. Ал эми шилтемени алуу үчүн ушул жердеги шилтемени көчүрөбүз. А бул жерде HTML код, HTML кодду берүүнүн кереги жок. Шилтемени көчүрүү үчүн шилтеменин оң тарабында турган копировать белгисин басабыз. Басканыбызда шилтеме көчүрүлөт. Шилтеме көчүрүлгөндөн кийин бул шилтемени биз окуучуларга WhatsApp аркылуу же мессенджерлер аркылуу жөнөтүп коебуз. Окуучулар шилтеме аркылуу киришет. Окуучулар шилтеме аркылуу киргенде окуучулардан ушундай болуп чыгат. Бул жерден окуучулар тапшырманы ойнотуу үчүн начать деген баскычты басат. Начать деген баскычты басканда окуучулардан төмөнкүдөй болуп чыгат. Эгерде полный экранный режимде көрүүнү кааласа, бул жерден полный экранный режимди тандаганда мындай чоң болуп чыгат. Ушул жердеги убакыт бүткөнгө чейин жооп бериш керек. Бул жерде мына эгерде туура жооп берсе, бака секирип кийинки жалбырактын үстүнө өтөт. Эгерде туура эмес жооп берсе, бака сууга чөгүп кетет. Азыр биз бул жерден туура жооп берүүгө аракет кылалы. Эң кичине натуралдык сан 1. Мына кийинки кадамга ушундай болуп. Эгерде биз викторинага туура жооп берсек, бака кургактыкка чыгып кетет. Эгерде биз туура эмес жооп берип калсак, анда бака сууга чөгүп кетет. Бул жерден ушундай кылып жооп беребиз. Математикада каалагандай сандарды жазуу үчүн канча цифра колдонулат. Ушундай кургактыкка чыгып кетет. Бул жерден эгерде повторная 100 упай алды, окуучу өзүнүн упайын ушул жерден көрсө болот. Же болбосо окуучуларга бул тапшырманы бергенде чоң экрандан чагылдырып коюп, окуучуларды доскага чыгартып аткартсак да болот. Кайрадан дагы бир аракет кылып көрөлү мына. Повторный. Бул жерде туура эмес жооп берип көрөлү азыр. Эң кичине натуралдык сан. Туура жооп берди. Андан кийин туура эмес жооп берип көрөлү. Туура эмес жооп берсек, бака сууга чөгүп кетет. Кийинки суроо чыгат. Кийинки суроого жооп берели. Жооп бердик. Андан кийин туура эмес жооп берип көрөлү. Сууга чөгүп кетти. Бирок биздин упайыбыз аз болуп калды. Эгерде окуучулар канчалык суроого көп туура жооп берсе, упай ошончолук көбүрөөк болот. Бул жерде убакыт дагы эске алынат. Эгерде тез жооп берсе, окуучулардын упайы ошончолук көп болот. Ушундай кылып Educaplay сайтында кызыктуу викториналарды түзүп, окуучуларга кызыктуу тапшырмаларды берүү аркылуу сабактарыңыздарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот.